Япониялык Акихико Кондо виртуалдык ырчы Хатсуне Микке үйлөндү. The Japan Times басылмасынын маалыматына караганда, үлпөттүү келинчектин ордуна курчак отурган 35 жаштагы Кондо салтанатты өткөрүүгө 2 миллион йен, 1,2 миллион рубль жумшаган. Тойго туугандарынан эч ким келген эмес. Апам майрамдоого татыктуу окуй эмес деди деген Кондонун үйлөнүү үлпөтүнө 40 конук катышкан. Булардын никеси расмий түрдө катталган жок, бирок япониялык жигит бардыгына олуттуу мамиле жасап, ал тургай нике шакектерин сатып алган. Хатсуне Миктин капсуласын өндүргөн Gacha Box компаниясы баш кошкондорго нике күбөлүк тапшырган. Булак заман Кейджи. Кыргызстанда 12 жаштагы кыздын боюна өгөй атасынан бүткөнү ДНК тест аркылуу аныкталган. Бул тууралуу бүгүн 13 ноябрда АК пресс агенттигине демократиялык кызыкчылыктарды изилдөө борбору коомдук фондунун башчысы Лариса Илибезова билдирди. Анын айтымында тергөөчүлөр мындан 2-3 жыл мурун 12 жаштагы кыз өгөй атасынан бала төрөгөнүн билдиришкен. Ал кыз өспүрүм куракта болгондуктан териштирүү иштери жүргөн. Ошондо өспүрүм 1 жыл бою өгөй атасы сексуалдык кордук көрсөтүп келгенин айткан. Анын денесинде эч кандай жаракат болбогондуктан муну далилдөө кыйын болгон. Кыздын көрсөтмөсүнөн башка эч кандай далилдер жок эле. Жада калса кыздын апасы баш болуп, ал жалган көрсөтмө берип жатат деп ойлошкон. Акыры 12 жаштагы кыз төрөгөндөн кийин ДНК тест жүргүзүлүп, өгөй атасы күнөөлүү экени далилденген, деди Илибезова. Анын айтымында күнөөлүү өгөй ата тиешелүү жазасын алган. Булак турмуш Кейджи.